Кыргызстанда bir жыл аралыгында малдар кескин түрдө кымбаттады. Мисалы өткөн жылы 5 миңден сатылган койлор учурда 10 миңге бааланууда. Дерилик мал жандыктарынын баасы 60-тан 100%га чейин көтөрүлгөн. Жо, негизи мындай алгандачы кой өзү бар жок жаныбарлардын бар жок кымбат болуп атат азырчы. Эми ал неден келип чыккан, эми эч ким өзү деле билбейт эми. Сөздүн ачыгы да. Май неге кымбат атат, өзүңөргө суроо да. Ет Кудайга шүгүр да 450 турат. Ошону эптеп аудандар алып союп алат. Жок, байкалган жок. Кайра кескин түрдө көтөрүлүп кетти да. Тура немени Өзбекстанга токтотту. Тажикстанга таможнядан токтотту. Бүт баарын токтоткондон кийин 10 сом 20 сом байкалды. Андан кийин эле бир жума өтпөй эле кайра 450 сомго көтөрүп алды. Азыр көчтүн баасы ошол боюнча эле турат. Малдын баасы ошондой боюнча. Иши көтөрүлүп кетти баалар. Малдын баасынын көтөрүлүшү этке да өз таасирин тийгизбей койгон жок. Bir жыл ичинде эт 27%га кымбаттап, калктын наразычылыгын жаратты. Айыл чарба министрлиги мал сатып алууга суроо талап жогору болгондуктан сыртка экспорттоого тыюу салган токтом чыгарганы малым. Деген менен дагы деле кымбатчылык орун алууда. Мал арзандаган жок. Бул эмне да экинчи жагында айтып атам ошо. Малдын эгерде бул арзандаган малдын кымбат болуп сатылганы бул эки жактуу нерсе да. Ошол фермерлерге де, фермерлер деле булар Кыргызстандын гражданы. Ошол алар деле керектөөчү. Эт сатып алгандар булар деле керектөөчү болот дагы. Бул бир жагынан ошол экспортко чыкканы, же болбосо кымбат сатылганы бул кандайдыр бир калкка деле пайдасы бар дейм да. Булар жана жогоруда айтып кеткендей, эми баягы койдун өзүнүн баасы эми чыгып атат да. Эгерде 3 миңден эгерде козу сатса, бул актабайт. Ошол 1 жылдык расходун эсептеп көрөлүк эле. Ошол тоютуна, жемине кеткен расходу ал козунун алган козудан актабай калып атат. Бирок ошол токтом чыккандан кийин өсүү болгон жок этке болгон. 470 сомго чыкты эле, 450ге түшкөн, ушул бойдон азыр сатылып атат. Улуттук статистиканын маалыматында 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы Кыргызстан мал сатууну эселеп көбөйткөн. Бодо мал менен майда жандыктар коңшу мамлекеттер Өзбекстанга жана Тажикстанга экспорттолгон. Өткөн жылы 36.339 кой жана ички сатылган. Ал эми 2019 жылы болгону 5075 жандык сыртка чыгарылган. Ал эми бодо малдардан 2020 жылы 10,9 миң сатылса, 2019 жылы 1,3 миң гана ири мүйүздүү мал экспорттолгон. Тирүүлөй малды сыртка чыгаруу боюнча, чыгарууну токтотуу боюнча тайын өкмөт берип чыккан. Бул буйрук бүгүнкү күндө күчүндө. Бул боюнча атайын чек ара пункттарга, чек ара кызматына, таможняга, баардык кызматтарга атайын тийиштүү тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө эч кандай мал, тирүүлөй мал эч жакка чыкпай атат да. Ал эми эт түрүндө чыккан боюнча биздин негизинен Ош облусунда эт экспорттоо жакынкы мына Казакстанга, Россия мамлекетине, андан тышкары бизден даярдалып Бишкектен Турция мамлекеттерине кетет. Былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы өтө деле мындай айырма жок. Аз-маз айырма менен былтыркы көрсөткүч статистикадагы көрсөткөн маалыматтар ал ушу биртикеле көрсөткүч. Ош облусунда азыркы тапта мал урдап саткандар да көбөйдү. Бул тууралуу тиешелүү органдар билдиришип, жарандарды мал жандыктарына сак болууга чакырды. Жерлерде көпчүлүк ошондой түшүндүрүштөрдү жүргүзөбүз. Биз тирекке каршы али болсо жылкыларын, малдарын талак айдап коюп карабай койгондор, ошо жайытынан оттоп келет деп карабай койгонун улам ошо урдалып кетип атат да. Кородон да урдагандар бар, королордун кулп салбай өзү жашаган жерден алысыраак жерге королорун коюп койгон. Ошол королу адам жок жерден пайдаланып дагы ошо урдаган учурлар пайда болот. Ошого дагы сак болуп, ошо кароочуларды койгонго биз айтып чакырып келебиз да. Мекеменин маалыматында январь-февраль айында мал уруулук өсөт. Жыл башынан бери Ош облусунда уруулук боюнча 52 факт катталып, 4 кылмыштуу топ кармалган. Алардын баары мурда уруулук кылып кылмыш иши козголгондугу жана өспүрүмдөрдү да ушундай иштерге тартып жүргөнү аныкталган. Асел Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион, Ош.